Саламатсыздарбы? Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн мектепке чейинки билим берүү жана социалдык ПЦКсынын окутуучусу даярдаган орто кесиптик окуу жайларынын социалдык иш адистигинин студенттери үчүн калта иш менен камсыздоо жанын жөнгө салуу предметинен видео сабак даярдаган окутуучу Ташматова Айнагүл Акылбековна. Сабактын темасы жумушсуздук жана анын социалдык экономикалык кесепеттери. Сабактын максаты жумушсуздук жана анын түрлөрүн билебиз, ошондой эле жумуштун келип чыгуу себептерин аныктайбыз. Жумушсуздарды жумушсуз катары каттоону үйрөнөбүз. Топтоо иштөөдө тартипти сактап, бирибиздин сөзүбүздү бирибиз угуп, компетенттүү болууга аракет кылабыз, урматтуу студенттер. Лекцияда каралуучу суроолор: жумушсуздук жана анын түрлөрү, жумушсуздуктун келип чыгуу себептери, жумушсуздардын жумушсуз катары каттоо. Бүгүнкү сабакта өз алдынча иштин темасы жумушсуздар менен социалдык иштин технологиясы. Аткаруу формасы кластер презентация. Анда эмесе балдар, жумушсуздук деп эмнени айтабыз? Бүгүнкү сабакты баштаардын алдында жумушсуздук эмне экенин, жумушсуз деп кимди атар экенибизди аныктап алсак, Жумушсуздук калктын эмгекке жарандуу белгилүү бир бөлүгү өзүнө жумуш таппагандыгы менен мүнөздөлүүчү татаал социалдык экономикалык абал. Эл аралык эмгек уюмунун аныктамасына ылайык, иштегиси келген, иштей алган, бирок жумуш орду жок адам жумушсуз деп аталат. Калктын эмгекке жарандуу белгилүү бөлүгү деп кайсы бөлүктү айтчу элек балдар? Буга чейинки лекцияларда караганбыз, Эмгекке жарандуу курак деп 16 жаштан баштап пенсия курагына чейинки жарандарды айтчубуз. Тактап айтканда, аялдар 16 жаштан баштап 58 жашка чейин, эркектер 16 жаштан баштап 63 жашка чейин ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендиги жок болсо, алардын жумуш орду жок учурда жумушсуз деп атайт элек, Бүгүнкү сабактын негизги темабыз бул жумушсуздуктун түрлөрү болуп атат. Жумуштун ыктыярдуу жумушсуздук. Ыктыярдуу жумушсуздук өзү айтып тургандай, жумушчу өз ыктыяры менен жумуштан кетүүсү менен мүнөздөлөт. Мунун себептери болушу мүмкүн. Алар айлык акынын аздыгы, миграциялык агымдын негизи жана башка болушу мүмкүн. Бирок бул жерде жумушчу өз ыктыяры менен жумуштан бошогондугу менен мүнөздөлөт. Аргасыз жумушсуздук. Бул жерде жумушчу аргасыз жумуштан кетүүгө мажбур болот. Бул учурда аргасыз жумушсуздук келип чыгат. Жумушсуздуктун эң көп тараган түрү бул структуралык жумушсуздук. Бул өзү айтып тургандай эле структуралык өзгөрүүлөрдөн улам пайда болуучу жумушсуздук. Мында комго чоң көйгөй жаралышы мүмкүн, себеби көптөгөн жумушсуздар армиясы түзүлүшү мүмкүн. Структуралык жумушсуздук бул мекеме ишканаларда структуранын өзгөрүшүнөн, автоматизация, технологизация жана ошондой эле керектөөчүлөрдүн, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон суроо талаптарынын өзгөрүшүнөн улам келип чыгат. Мурунку учурда колдо, машинкада биз тактама жана башка документтер жасап жүргөн болсок, азыркы учурда компьютердин өнүгүшү менен, ал эми завод фабрикаларда технологиянын өнүгүшү менен структуралар өзгөрүп, көптөгөн жумушчулар жумушсуз калуусу менен мүнөздөлөт. Бул жумушсуздуктун аргасыз жумушсуздугуна кирип атат, балдар. Жумушсуздуктун дагы кеңири тараган түрү бул сүрүлүү же болбосо фрикциондук жумушсуздук. Friction сөзү латын тилинен которгондо сүрүлүү дегенди түшүндүрөт. Сүрүлүү жумушсуздугу бул жумушсуздуктун ыктыярдуу жумушсуздугуна кирет. Эмне себептен? Себеби бул жерде жумушчулар өз ыктыяры менен жумуштан чыгып, башка бир жумушка орношу үчүн жүргөн ортодогу жумушсуз жүргөн учур, ошол аралык фрикциондук жумушсуздук деп аталат. Ал жерде негизги себеп жакшы айлык акы табуу максатында жана башка көптөгөн жашоо шартына, жашоо
үйүнүн территориясына карап, аймактарга бөлүнүп башка жумуш издеши мүмкүн. Ошол учурдагы жумушсуз жүргөн жарандардыкын ошол убакыт жумушсуздук фрикциондук жумуш деп аталат. Мындан сырткары биз студенттерди да киргизсек болот. Студенттер жаңы окуу жайын бүткөндөн кийин, мисалы силер колледжди бүттүңөр, университетти бүттүңөр, жумуш издөө менен жүрөсүңөр. Бул учурда силер беседаларга барып атасыңар, резюме таштап иш издеп жүрөсүңөр. Бул учур фрикциондук жумуссуздук деп аталат. Башында айтып өткөндөй эле бул ыктыярдык жумуссуздукка кирет да, коомго чоң таасирин тийгизбейт. Ал эми бул жумушсуздардын жумушка орношуу аралыгы ал ар бир жарандын өз жөндөмүнө жараша болот. Жумушсуздуктун дагы бир түрү сезондук жумуссуздук. Айрым булактарда жумуштун дагы бир түрү катары сезондук жумуссуздук кирет. Бул табигый жумуштун бир бөлүгү болуп саналат. Сезондук жумуссуздук өзү айтып турат, бул убакыттын кайсы бир мезгилинде жумушсуз калышы менен мүнөздөлөт. Мисалы үчүн бул жерде сүрөттө көрүп атат, курорттук санатордук чөйрөдө иштеген инсандар, же болбосо токой чарбачылыгында, дыйкан чарбачылыгында иштегендер мезгилдин кайсы бир сезондо жумушсуз калышат. Булар кайсы учурда кыш мезгилинде жумушсуз калышат. Ал эми жай мезгилинде жумушсуз калган, кышында иштегендер кимдер? Лыжа инструкторлоруна жана баягы жылытуу, котельныйда иштеген жумушчуларды биз сезондук жумуссуздукка киргизе алабыз. Бул дагы жумуссуздуктун бир түрү. Жумуштун да кеңири тараган, өтө коомго чоң таасирин тийгизген жумуссуздук бул циклдык жумуссуздук. Экономикалык олкусулуктун кесепетинен келип чыккан жумуссуздук бул кризис учурунда катталат. Коомго тийгизген таасири чоң, себеби жумушчулардын чоң бир армиясы пайда болуп келип чыга калат бул жерде. Себеби кризис учурунда көптөгөн жумушчулар ишинен айрылышат. Аргасы жумушсузга кирсек болот экен. Узак мөөнөткө жумуссуздук. Узак мөөнөттүү жумуссуздук жумушчулар 27 жумага же андан ашык жумуссуз болуп калган учурда узак мөөнөткө жумуссуздук келип чыгат. Анда эмесе жумушсуздуктун келип чыгуу себептерин карап чыгалы балдар. Айлык акынын аздыгы же өз калоосу менен иштен бошоо, өндүрүштүн төмөндөшү же иштин токтотулушу, мекеме ишканадагы кыскартуулар, структуралык өзгөрүүлөр, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөөчүлөрдүн суроо талаптарынын өзгөрүшү, экономикалык кризис жана мезгилдин бул жумуссуздуктун келип чыгуу себептерине чоң таасирин тийгизет. Жумуссуздуктун келип чыгуу себептерин балдар үйдөн карап чыгып аныктайбыз. Кайсы себепте жумуссуздуктун түрлөрүнө карап жумуссуздуктун келип чыгуу себептерин аныктасак болот. Аны класстер түзүп, жабуунун AVM порталы аркылуу жибересиңер. Жумушсуз же жумуш издечи катары каттоо. Каттоо кайсыл мекемеде ишке жүргүзүлөт эле балдар? Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында. Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына жумушсуз же жумуш издечи катары кайрылган жарандарды каттоо, аларды туруктуу жашаган жери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрү тарабынан жумушсуз төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен жеке кайрылганда жүзөгө ашырылат. Паспорт, эмгек китепчеси жанын дубликаты, билими тууралуу диплом, кесиптик квалификациясын ырастоочу документтерин, жумушсуз паспортун жана билими жөнүндө документин көрсөтүү менен жеке кайрылганда кесипке ээ эмес биринчи жолу жумуш издеген жарандарды каттоо, алардын туруктуу жашаган жери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрү тарабынан жүзөгө ашырылат. Жарандарга алар катталган күндөн тартып 10 күнүн ичинде ылайыктуу жумуш таап берүүгө мүмкүн болбогондо алар расмий жумушсуздар деп таанылат. Эми балдар, биз кимдерди жумушсуздар катарына каттай албайбыз? 16 жашка толо элек жарандарды, Кыргыз Республикасынын пенсия мыйзамдарына ылайык жаш курагы боюнча пенсия дайындалган жарандарды, аларга ылайыктуу жумуш сунуш кылуу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында каттоодон өткөн күндөн тартып 10 күнүн ичинде келбеген, ошондой эле аларга жумуш каттоо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген мөөнөттө келбеген жарандар, убактылуу мүнөздөгү жумушту кошо алганда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган күндөн тартып 10 күндөн ичинде ылайыктуу жумуштун 2 вариантынан баш тарткан, биринчи жолу жумуш издеген жана мында кесиби болбогон жарандар,
Жана ошондой эле убактылуу мүнөздөгү жумушту кошо алганда кесиптик даярдыктан же сунушталган эки акы төлөнүүчү коомдук жумуштан баш тарткан жарандар, жаранга бир эле жумуш же бир эле кесип, адистик боюнча кесиптик даярдык кайра даярдоо же квалификациясын жогорулатуу эки жолу сунушталбайт. Жумушу жана эмгек акысы жоктугу тууралуу көз көрүнө жалган маалыматтарды алып келген документтерди берген жарандар, соттун чечими боюнча эркиндигинен ажыратылбастан түзөтүү жумуштарына ошондой эле эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазага соттолгон жарандар каттоого алынбайт. Расмий жумуссуз деп таануудан белгиленген тартиптен баш тартылган жарандар өздөрүн жумуссуз деп таануу жөнүндө маселени чечүү үчүн баш тартылган күндөн тартып бир календарлык айдан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрадан кайрылууга укуктуу. Балдар, бүгүнкү сабактын башында биз максат койгонбуз, жумушсуздук жана анын түрлөрүн биле алдыңарбы бүгүнкү сабактан? Жумушсуздуктун келип чыгуу себептерин аныктай алабызбы эми өзүбүз? Жумушсуздарды жумушсуз катары каттоону үйрөнө алдыңарбы? Андай болсо силерге үйгө тапшырма. Жумушсуздуктун коомго тийгизген социалдык экономикалык кесепеттери деген темада тест схемасын толтуруп келебиз. Жумушсуз деген сөзгө синквен түзөбүз. Синквен түзүү менен жумушсуз ким экендигин биз түшүнө алдык, ошону аныктайбыз. Бүгүнкү теманы конспект кылабыз. Андан сырткары балдар, жаңы өтүлгөн тема боюнча кайтарым байланыш, талкуу жана суроолор жүргүзүү үчүн дайым эле биз аткарып келген нерсени жана аткарылган тапшырмаларды жүктөө үчүн төмөндө көрсөтүлгөн тиркемелерди колдонобуз. Житсимит, WhatsApp, Zoom, Жамунун АВН порталы жана менин электрондук почтам аркылуу байланышабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламат.